Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ve salatu vesselam ala Rasulillah thumma amma ba'd. Allah Taala şükürlük olsun Peygamber Muhammed aleyhisselam'a salavatına salamlar olsun. Hazreti Ali radıyallahu anh aytat: "Men caa bil hasenati felahu ashru emsalha." Kimde kim bir жақсылықты алып келген болса, балким ал қаражат жағынан, балким bir жақсы сөз жағынан, балким bir жақсы bir мамиле жағынан, айтор, қайсы жағынан болса дағы bir жақсылық алып келген болса, ошол жақсылық не болады деген? Hazreti Ali radıyallahu anh, Peygamber Muhammed aleyhisselamдың сөзінің негізінде 10 esege көбөйтөт деген пайғамбарыбыз деп Hazreti Ali да бекемдеп отыр. Demek kim bir жақсылық қылса, Құдай Таалам ал жақсылығыңызды 10 esege не қылады? Көбөйтөт. Ушул нерсеге бекем амал кыла беришибиз керек. Үлгүнү түздөн түз Куран хадистен, пайгамбарыбыздан, хадис дегенде максат пайгамбарыбыз аркылуу сүйлөнгөн сөздөрү бар, амалдары бар, мамиле жагынан айтор, пайгамбарыбыздын баскан турганы, сүйлөгөнү, кыймылага унчукпай койгону, ушунун баардыгы эмне деп эсептелет? Хадис деп эсептелет. Бүгүнкү күндө жакшы пайгамбарлардын өмүр баяны, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, сахабалардын өмүр баяны деген китептер чыгып атат. Бирок дагы Кудай буйруса сапаттуу жогорку деңгээлде кайра башынан которулуп баштады. Неге дегенде, мурда кыргыз тилчилерди табышат, бирок төлөмүн төлөй албай, бак устаздар эмне кылат? Өзүнүн билген тили менен сүйлөгөн адайы сүйлөй берет. Бирок жазган кыйын экен да, бул өзүнчө бир талант экен, өнөр экен алдагы. Ошо жогорку деңгээлде мына китептерибиз которула баштады. Ошонун баардыгы Кудай буйруса чыгат. Бизге кайрылгандар көбөйүп атат. Устаз жана жаңылышып айта алган жоксузбу? 1 мүнөттө кантип эле 5000 сөз окуйт деп таң калып атышпайбы? Мен өзүм окутуп аткан окуучулардын ичинен да чыкты кече. Эркинбек деген бала. Москвадан келген 5-6 бала бар. Май айына чейин азыр илгеркиде 10 жыл анан 15 жыл окуу деген мода токтогон азыр. Канча вакытта кайсы китептерди окудуңуз, кайсы китептерден сабак бере аласыз? Англисчеде, Америкада 20 жыл жүрүп келди десе деле, сизден сурайт. Кайсы китептен сабак бересиз? Жана канча вакытта биз окутуп чыгара аласыз дейт. Мисалда, ушу эки эле вопрос маселемен чеч. Ана мүнөзүңүз кандай? Какып силкейсизби же мындай сабырдуусузбу депчи? Болду, ушу менен эле маселе чечилет. Мугалим жумшагыраак, мындай сылыгыраак болгон жакшы. Башка өтпөйт. Пайгамбарыбыз эмне кылган? Ошо жумшак болгон, аябай, сылык болгон. Ошон үчүн сахабалар эмне кылган? Ээрчип турган, агы ээрчиген. Ошол Эркинбек деген окуучубуздун окуучулары 54 миңге жетиптир. Bir gün Кудай буйруса суроо жоопко кийинкиде алып келейин деп атам, атайын. Мына Фирдаус медиа деген, Алла разы болсун, улуу инебиз иштеп чыкты ушуну сайтты. YouTube'га Фирдаус медиа деп жазсаңыздар чыга берет. Ошол жерге катталып аласыздар. Бул эми кыйратып жүргөн деле жерибиз жок. Эми кичине болсо да мындай аласытып, адалды адал, арамды арам деп турганга бир жарап береби деген үмүт. Баягы себебин биз аткарып коет экенбиз, натыйжаны Кудайга тапшырдык. Ошол окуучубуз балдары 1 мүнөттө 54 миң сөз окуйт. Өзүмчү десем 90 миңден 100 миңге чейин окуйбуз дейт. Менин жашым 40-ка барып калды. 40тан өйдөгөлөр, өйдө жактагы жаштар. Алар кандай кылабыз? Жогорку жаштар 40тан. Сиздерди 20 миңге чыгарсак болот, эгерде 1 мүнөттө 150ден 200 сөзгө чейин окуй алсаңыздар азыр дейт. Стандарт да бул, 150ден 200гө чейин. Ошону 20 миңге чыгарып туруп, кайра 2 миңге түшүрүп коебуз дейт. Союздун стандартын билесиздер, 2 китеп толуш үчүн 2 бетке 170ден 300 сөзгө чейин китеп сөз болуш керек. Эгерде 170ке жетпей калса, 300дөн ашып кетсе, демек ал китебиңиз басмаканага уруксат берилбейт. Ошондой стандарттар бар атайын. Мына мугалимдер түшүнөсүздөр, араңызда мугалимдер бар. Ошондой стандарттагы мен 200дөн алалы, 1 мүнөттө 10 баракты барактап атасыз да? 1 мүнөттө 10 барак. Кетип атат мындай эле, шуулдап элечи. 1 мүнөттө 10 барак. Ошондо дейт, 100-үнө 80-90% миңиңизде калып калат экен. Бүттү, жалдырабайсыз, кыйналбайсыз. Мына балам ушуга алып тапшырмасын болгону дейт, сураныш дейт. Биз айткан тапшырманы ойдо-ойдо аткарып турсаңыздар болду. Ошондон ашырбай эле койгула, кемппей эле койгула дейт. Жумасына 2 жолу сабак алсаңыз жетет экен. Мисал, төлөмтөл окуш керек экен атаңын көрү. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны, сахабалардын өмүр баяны, адайы, тарых, марх китепте койчу, эмне китебиңиз бар? Жетишпей калат экен. Айненен бизде Кыргызстанда китеп калбай калды балам. Сен андан көрө англисче үйрөн дагы, жана орусча үйрөн дагы. Ошолордун библиотекасын кыдырып кел деп калат экенсиз да.
жаман вредный ойлорду ойлонгонго убакыт да калбай калат экен. Ар кимди чукалап намазды минт окуйт экен, анан тигинти окуйт экен дегенге убакыт жок. Кой андан көрө гыйбат кылуу фарз эмес го, андан көрө даават кылыш фарз го деп анан нар жага менен кетет экенсиз да. Нары көздөй. Кудай буйруса ошого жетиш керек. Мүмкүнчүлүк бар. Сонун. Кыргызстанда алхамдулилла болуп атат баягы. Жарышып атат бири-бири менен. Алдыга кетип атат. Ошолорго жетишибиз керек Кудай ошондой эрежеге. Эми Айшенебизден суралат. Айшенебиз كانت سيدتنا عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت بدرهم وضعته في المسك أولا قبل التصدق به. Айшенебиз адатта эгерде алтын акча же күмүш акчаны садака кыла турган болсо, сөзсүз түрдө алтынды же күмүш акчасын же алтын акчасын. Муну алтын акчасын динар дейт, күмүш акчасын дирхам деп коет. Ошону сөзсүз түрдө атырга чылап, мындай булап туруп, атырга мындай боеп туруп, атыр сээп, мындай айтканда, анан кийин садака кылчу дейт. А биз кандай кылабыз? Бүктөлүп калган, жыртылайын деп калган. 20 сомдо дырыт коюп кетти. Эми бул деле жакшы. Шүгүр. Баары болот майдадан, аны байкойт майдадан деп туруп макал менен акырын өзүбүздү алдап коюп жүрө беребиз. Эми нормально бирок, жакшы эле. Ошо 20 сомдон берип коюп, 20 сом да эмес, 21 сом кылат бизде, же болбосо 7 сом кылат. Ушу садака бале салян барышы менен кетсин депчи. Андай эмес. Негизи карабайсызбы? Берип аткан садакасын сыйлап берчү экен Айшенебиз. Мындай качественный кылып. Дагы ушундай алымдар бар болчу экен. Ана кече жак бир коллегаларыбыздан бирөө бар, Нурбек деген агай бар, аптан билимдүү тапсырык боюнча. Ушул айтат, мен устазымдын кайрымдуулук кылып атканын бир-экөөнү көрүп калдым, байкап калдым. Ойбой устаз, белисине элек акча берип атасыз го деп тамашалап койдук дейт. Биз белисине элек деп коет го биз тамашалап. Ооба, далилин айтып отурбаптыр да. Бирөөгө бир садака же бирдеке бересиңби, эң жакшысын беришиң керек. Жакшы абалда беришиң керек. Тигил адам дагы ошо берген садакаң аркылуу сизге маани берет дептир. Демек бир бечарага кийим алып берем десеңиз дагы качественный, сапаттуу кийим алып берип коюшуңуз керек. Буга боло берет дебейчи. Өз адам бут кийим менен ооруйт экенсиң же бут кийим менен жүргөн турган оңдойт экенсиң да, мисалы. Илимде ушундай экен өзү. Жакшы бут кийим алсаң, бел селиң оорубайт экен, омурткаларың жылып кетпейт экен, бутуң тияка бияка тайрайып кетпейт экен. Мына илим далил атпайбы? А калган кийим боло берет экен. Эң негизгиси. Ошон үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан суралып атпайбы? Алланын элчиси адам баласы жакшы бут кийим кийгенди, анан жакшы кийим кийгенди калган общий айтып атат. Калган кайталайбыз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан бир киши келип сурап атат. Адам баласы жакшы бут кийим кийгенде, жана жакшы кийим кийгенде жакшы көрөт, ушул бой көтөргөндүккө жатып калбайбы десе, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дейт, жок, ал бой көтөргөндүк, ал текебердикке жатпайт. Текебердик деген эмне? Мен сага айтып берейинби дейт. Баторул хакки ва гомтун наси. Акыйкатты моюнга албай, адамдарды басынтып сүйлөп калуу. Өзүңүзгө суроо берсеңиз керек. Кокус ким бирөөнү кагып силкип, басынтып эле сүйлөгүңүз келип калды, демек сиздин жүрөгүңүзгө текеберчилик кирип келиптир деп бериңиз. Ассаламу алейкум деп кирип алган сиздин жүрөгүңүзгө. Ошон үчүн бирөөлөрдү кагып силкип, рахат алып баштадыңыз. Адамдарды басынтып сүйлөп, рахат алып калдыңыз. Демек жүрөгүңүздө текеберчилик бар. Эгерде жүрөгүңүздө текеберчилик жок болсо, эч качан адамдарды эмне кылбайсыз? Кагып силкебейсиз, басынтпайсыз. Ошондуктан ар бир кыймылыбызды этиятташыбыз керек. Кыймыл менен дагы, сөз менен дагы адамдын көңүлүн оорутуп алгандан этиятташыбыз керек. Азда ушундай болуп калбадыбы? Кой чалып, ушундай адамдар бар экен, Алла разы болсун, эл арасы кен да бун чыгат экен. Адамдарга мен телефон чалбайм дейт. WhatsApp аркылуу эле жазып коём дейт. Эмнеге? Ошо мага жооп бере албай, ал кыжалат болуп калбасын. Az оңойго дейт. Түнбө күнбө жазып коесуң, ачкан убакта жооп берип коет. Аябай бир айла жок шашылыш болуп калганда эле чалбасам дейт, жөн чалбайм. Балким ал машина айдап кетип аткан болушу мүмкүн. Мага алаксып, дагы бирдеке кылып болбасын. Ошон үчүн мен WhatsApp'тан эле жазып коем дейт. Ассаламу алейкум. Досум же болсо тайке, же болсо ийне, же чоң ата, кандай турасыз, жакшы турасызбы? Мен баланча деп алып акал сурашып коем WhatsApp аркылуу дейт.
Анан качан ыңгай келгенде маңдай теске отуруп алып, анан кийин кол алышып, маңдай теске отуруп алып, анан жайма-жай маегимди уланта берем дейт. Ушул эң туура да. Абдан туура. Ыңгайсыз да болбойт. Убакыт да кетпейт. Эми Айша энебизден кайра суралыптыр. Фасаала ба'духум. Адамдардын бир бөлүгү Айша энебизден сурайт. Не деп сурайт? Лимада тадаина ад-дарахима фил миски я уммал муъмини. О Айша дебестен, о момундардын энеси. Тергөө деген бар го бизде. Атасы дейт, жосо кожоюн деп айтат кээде мындай. О кожоюн чыгып кой бияка деп. Үйдүн ээси деп. Ыңгайлуу кылат экен да. Бул сайпаналарга тиешеси жок бирок. Бул сайпана эркектерге тиешеси жок. Бул даана мен үйдүн кожоюнумун деген эркектерге гана тиешелүү. Сайпана деген түшүнүп атасыздар, билебиз да, баары түшүнүп атасыздар дейм да, билебиз да. Жанагы өткөндө айтканбыз, аялдардын мүнөзү менен мүнөздөлүп калган эркектер, тим эле биле калган киши болуп, сезип калган киши болуп, кыбыр эткен, ойлонуп аткан оюнан бери окуп койгон киши болуп, аялын картошка пияз кууруганда кууруп отургандар бар экен. Кып-кызыл кылыпчы. Картошканы кып-кызыл кууруп жеген жакшы болду да, даамдуу. Ошону рахат алгандар бар экен, кууруйт тим эле. Анан 5-6 бала болгондо анан күйөөсү эмне кылат? Дымдама кылат анан кийин. Шашпай отуруп. Ушунун кереги барбы? Жок да. Ошол ошон үчүн бүгүнкү күндө 100 эркек үйлөнсө 60-70 ажырашып атат. Эмне үчүн? Күйөөсүнүн майдалыгынан үйүндө жатып ичер болгондуктан, майтамандыктан. Чыкты эрте менен кет да. Жана пайгамбар хадис айткандай. Эрте менен чыгат, баягы чыныгы момун сыпат ушундай дейт. Чыгып кетет, кечкечен куш эмне болот? Ток кайткандай колуна минет ийди, ошону акырын адал маңдай мээнети менен, адал кесип менен таап келиңиз. Дагы анан бала чакаңызды эркелетиңиз. Пайгамбарыбыз Айша энебизди көтөрүп эркелеткендей, бир риваятта колуна дейт, бир риваятта ийине дейт. Ошо көтөрүп эркелеткендей, сиз да келинчегиңизди эркелетиңиз, бала чакаңызды эркелетиңиз. Эми ар кандай кээ бирлер аялын көтөрө алышы мүмкүн, көтөрө албай калышы мүмкүн, шартка байланыштуу. Туурабы? Жок дегенде көңүлүн көтөрүп коюңуз. Алтыным, сага рахмат. Сага туш-таш болуп, үйлөнгөнүмө мен абдан ыраазымын, Аллага ыраазымын. Шүгүр. Эгерде сен албасам мен кандай эркек болуп калар элем депчи. Карачы үйгө да отургузбайсың мени деп. Таап кел деп турасың деп. Рахмат сага депчи. Бүттү ошет мактап коюңуз, мен кыйратып атат деп кат болду. Анан кечке келгенче бир сахабанын окуясын балдарыма айтып берчи. Экөөбүз отуруп алып, балабыздан угалы, же кызыбыздан угалы деп. Ушундай тактикаларды колдонуш керек. Аз жана 365 күнгө сахабалар эскерүүлөрү деген жаш балдарга ылайыкташып чыккан китеп чыкты азыр. 365 күнгө 365 сахабанын өмүр баянын киргизип койгон. Кыска бир беттен эле. Өтө жеңил. Ошону кечке өзү сүйлөй бербей, балам, эмне болду? Кана сабаң. Сен эмне болдуң деп кагып силкей бербей, угуп коюш керек экен. Бала, кана балам, сен айтып берчи кана. Бүгүн Абу Бакыр жөнүндө айт балам кана деп. Аны угуп тим эле, ошондой болуп турбу деп. Ал мындай болуп тур, анан тигитеткен, миттеткен дейт. Биринчи күнү уялат, экинчи этабында уялат. Анан 10-15-те бир айга барганда анан быдылдап сайрап калат экен анан. Ошондой бекен деп, кубат берип, дем берип. Бери мындай жаңылып калса, бери тигиңде эмеспи? Карап көрсөң кызым деп коз, же балам деп коз. Жана жерин ачып алып, мен тура эмес түшүнүп калыптым ата, айры мындай экен, тигиндей экен деп коет. Ана керемет. Ошентип балдарыбыздын көкүрөгү эмне болот экен? Ой деген күлүк. Билесиздерби, кээде жаш балдар ушуга окшогон сахабалардын тарыхый китептерди окутпагандыктан өзүнөн өзү ыйлай берген балдар бар. Өзүнөн өзү кыжалат болуп ыйлай берген кыздарыбыз бар. Эмне үчүн? Жананда ыйман жагына өрнөк болуп, дем бере турган, күч бере турган сахабалардын өмүр баянын окутпагандыктан, өзүбүз кыйрат окуп алганбыз. Адал мына арам, алда шариатта арам болбойт деп кое беребиз, бирок бала чакабыз калып кеткен артта. Ошон үчүн бала чаканы сүйлөтсөк жакшы экен өзүнө, бизге. Анын ортосунда сиз шартты сиз түзүп атасыз да. Кел экөөбүз угабыз демиш болуп, келинчектериңиз дагы эмне болуп калат экен? Окуп калат. Алар да билип калат. Ошентип ислами жашоо үйдүн ичинде башталат экен анан. Ана керемет. Ана акырында өзүңүз ойлонуп баштайсыз. Ата токус бир нерсени туура эмес кыймылдап алган болсоңуз, туура эмес сүйлөп алган болсоңуз, ата Алла тет баланча сахабанын кылган ишине дал келбей калдыбы десе, ал кандай элесе? Ал мындай кылбады беле, мындай дебеди беле дейт. Болду ошерден анан ойлонуп, болду туура айтасың балам дейсиз. Ошо менен өзүңүз түзөлүп калат экенсиз. Бала чакаңыздын көзүнчө кой. Туура
сүйлөп албайын, сөгүнүп албайын, кой эт яттайын, ушак арам дейсиз. Жана сахабалардын окуялары келип атпайбы? Мисалы Салман радияллаху анху. Салман радияллаху анху жөнөтүп пайгамбарыбыздан эт алып келем бир нерсе. Курсагыбыз ачты го деп жөнөткөндө пайгамбарыбыз сахабаларга, эки сахабага эчтеке бербей, жана эки сахабага Салман радияллаху анхуну өзүн жөнөтүп берет. Бар, сен барганчалар курсагын тойгузуп алды дейт. Кандай тойгузуп алды? Барсаң анан көрөсүң дейт. Анан келет. Келгенден кийин анан айтат, түшүндүрүп, иштин сөздүн баарын түшүндүрүп жөнөтөт. Келгенден кийин айтат, кана эт дейт. Силер тамактанып той алган турбайсыңарбы дейт. Кандай той алдың? Силер мени ушак кылсаңар, мени тирилөө этимди жепсиңер дейт. Ошентип айтты пайгамбарыбыз дейт. Болду курсаңар тойду дейт. Анткени Алла Таала Куранда эмне деген? Вала ягта ба'дукум ба'да. Бири-бириңерди ушактабагыла. Ала юхиббукум ан якула караңыздар, лахма ахихи майтан факарихтуму. Бири-бириңерди тирилөө этиңерди жегенди жакшы көрөсүңөрбү десе, жок, жакшы көрбөйсүңөр. Ошондой эле ушактоо тууганыңыз тирүү жүргөндө. Тирүүлөө эле колун бутун жулуп алып эле жеп аткандай болот экенсиз да. Ошолорду окуп алгандан кийин жана балдарыңыз, кыздарыңыз сизди ровно бир линейкага салып коет, сызыкка салып коет. Балаңыз, кызыңыз. Кызыңыз менен балаңыз айтса приятно болот. Ата тетиги шариатка дал келбей калат го десе, туура дейсиз. Башка бирөө айтса, көтөрө албай кетесиз. Напсиңизге оор келип кетиши мүмкүн. Бирок баары көтөрүш керек. Мына ушундай таалим тарбияларды балдарыбызга, кыздарыбызга үйрөтөлү. Анан телефонду кармата бербей балдарыбызга. Эми айла жок. Жашоонун талабы. Унванул баян деген китепте келет го. Заманды өзүңө баш ийдир. Заман сага баш ийбесе, заманыңа сен баш ийгин дейт. Бул деген сөз заманга карап, эң негизги шарият бурулмаланбаса, шарият бузулбаса болду. Азыр каалайсызбы, каалабайсызбы, баары телевизор көрүп атабы? Көрүп атат. Мультфильм көрүп атабы? Көрүп атат. Эми болгон ошону сиз эмне кыласыз? Развивающий, ыйманын бузуп жибербей турган, өнүктүрө турган мультфильмдерди телефон аркылуу эмес, телевизор аркылуу көрсөтүп коюңуз. Санакты үйрөткөн, боекторду үйрөткөн, урушуп барып кайра ынтымакка келип калган деп үйрөткөн мультфильмдер бар. Ошолорду сиз тандап балдарга эмне кылып койушуңуз керек экен? Сунуштап көрсөтүп коюш керек. Кичинекейинде тоет, анан башка этап, анан Куран, хадис ошентип өйдөгөздөй кете берет экен балдарыбыз. Өнүккөндөн өнүгүп. Ошентип Айша энебизден сурайт. Момундардын энеси. Карасаңыз, Айша дебестен, момундардын энеси, сиз эмне үчүн акчаларды, күмүш акчаларын жанагындай атырга сыйпап, атырды ошо акчаңызга, күмүш акчаңызга, динар акчаңызга жыттууландырып, мындайча айтканда, бере турган, садака кыла турган дирхамыңызды, динарыңызды жыттууландырып анан кийин бересиз десе, мен биринчи Аллахтын ыраазылыгы үчүн Аллах Тааланын өзүнө берип аткандай элес менен берем. Эгерде мен бир нерсени Аллах Тааланын өзүнө бере турган болсом, эң сапаттуу абалда берем да мен муну дейт. Мен чын-чындай келгенде жана бечарага берип аткан, мен бечарага берген жокмун дейт. Максатым эмне дейт? Алланын ыраазына жетүү болгондугу үчүн дейт. Жогорку сапатта кылып, жыттуу абалда кылып, чын жүрөгүмдөн берип атканымды билдирип туруп анан кийин жана бечарага беремин дептир. Көрсөңүздөр, ошондуктан бирөөгө кой берсек дагы, уй берсек дагы, азыр ошондой жигиттер көп айтат, араңыздарда отуруп атпайбы? Секе сооп иштерди кылып коюп, билмексен беле отурат. Кээ бирибиз мындай шериктеш болуп көрүп эле калган болсок, кошулуп алат экенбиз ошого. Биз деген муну момундай кылдык, муну мындай кылдык деп алат экенбиз да кээде. Жана ишти кылгандар ончукпайт экен. Эми билбейм. Кудай насип кылыптыр, анан кичине кылгандай болуп, билбейм ошондой бекен деп кайра эчтеке кылбагандай болуп нары басып кетип калат экен. Мына ушу чыныгы садака. Кокус бирөөгө, жесир үй бүлөгө бир жакшылык кылсаңыз, мисалы айталы, саан уй алып берсеңиз, эчкинин сүтүнөн бир аз көбүрөөк 2 литр сүт берген уй эмес, бир сааганда 15-20 литр берген уйлар бар го. Ошондо уй беришиңиз керек экен да, мисалы. Ушу менен оокатын кылсын.
Қой берсеңіз дағы жана Еділбай деген сияқты сөк сақту қойларды алып беріп болады екен. Ушун менен бала чакасын баксын, тиричилигин улантсын деп. Мына ушундай болуш керек экен. Ошондой эле ата энебизге дагы бүрүшүп сүрүшүп калган соолуйун деген алма салма банан санан эмес, сапаттуу алмаларды, сапаттуу мөмөлөрдү апарып берсек, бала чакабыздан кыжалат болбой эле коелу. Эртең мен ушулар урматтайбы, урматтабайбы деп. Өзүңүзгө өзүңүз сурак бериңиз. Ата энеңизге урматсаңыз жакшыбы, жогорку деңгээлдеби, эптеп септеппи? Эптеп септеп болсо бала чакаңыздан сиз да эптеп септеп мамиле күтөсүз. Атаңызга, энеңизге жогорку даражада мамиле кылган болсоңуз, балдарыңыз автоматтык түрдө өзүнөн өзү ошого калыптанат экен. Кокуй ата энени ушинтип сыйлаш керек турбайбы деп. Мисалы, ушундай да, атаңыз чоң атаңызды кагып силкебесе, сиз да ата энеңизди кагып силкебейсиз. Ушундай экен. Эми Абу Зар Гифари деген өтө атактуу сахаба болгон, билесиздер. Өтө белгилүү сахабалардын бири бул. Ушу кишиге bir kişi gelip وقال له يا أبا ذر o Abu Zar деп bir суроо берет. لقد ذهبت ودفنت أخي өзүмдүн bir тууганымды көрүстөнгө апарып койдум. وبعد أن انصرف الناس عن القبر адамдар кеткенден кийин وغطيته بالتراب سمعت صوتا ينبعث من داخل القبر адамдар көрүстөндүн айланасынан кеткенден кийин ар жак бер жагын топурактарын текшилеп, ыңгайлаштырып, көмүп калдым мен. Анан аңгычакты көрдүн ичинен bir үн чыкты. Анан мен чыдабай, ал үн ушундай үн болду. Мени жалгыз калтырышты, мени таштап кетип атат адамдар деген үн угулду мага дейт. Бул сахаба. Абу Зар Гифари сахабанын окуясы болуп атат. Ушу менен болгон диалог. Бул имиш Балтабай Тешебайдын окуясы эмес. Анан кийин аңгычакта болбой мен топуракты каздым. Казгандан кийин ушунчалык арт жагында дейт, жана тууганын арт жагында жалындап аткан башкача bir отту көрдүм дейт. Күйүп аткан. Анан ал мага колун сунду дейт. Мага жардам берчи деген. Ишарат да бул, керемет бул. Анан эмне болду дейт? Мен колумду сундум, колум күйүп кетти дейт. Күйүп кеткенден кийин мен колумду кайра тартып алдым. Ошо менен окуя бүттү дейт. Анан Абу Зар радыйаллаху анху колуна карап туруп, колунун күйгөнүн көрдү дейт. Ошол жерден күйдү дегенде, ооба ошол жерден күйдү дейт. Анан бул отко, бул дүйнөдүн оту эмес, башкача отко күйгөнү билинип турат дегенде, карабайсызбы? Келип тур, анан караңыз эми. Таң калам, ошондой болду деп туруп калбастан амалын сурады. Абу Зар Гифари. Кимден? Жанагы кишиден. Митип сурайт. Акана юсолли, анын намаз окуйт беле, не кылат эле тирүүчүлүгүндө десе, жанагы киши жооп берип атат. كان يصلي وكان يصوم وحج بيت الله ولكنه لم يكن يخرج زكاة ماله. Ал кадимкиде намазын окуйт эле 5 маал. Орозосун кармаар эле. Жана ажылык парз болгон учурда ажылыгын аткарып коёт эле. Болгону бир кемчилиги бар эле. Байлыкты ушунчалык жакшы көрөт эле. Зекетин бербейт эле деп турду. Ошон үчүн 5 маал намаз окуп, орозобузду кармап, зекетибизди бербесек, бул башыбызга бале болот экен. Ошон үчүн зекетибизди дайыма берип турганга аракет кылалы. Кимге беребиз? Жатындаш бир тууганыбызга. Анайын атабыз менен энебиз менен бир туугандарга, чоң атабыз менен бир туугандарга ушинтип кете берет өйдө көздөй. Коңшуларыңызга, коңшу кололорго, кошуналарга. Болгону ата энелерге, атасы баласына тек кыямат күнгө чейин төрөлө турган балдарыңызга бере албайсыз. Өйдө көздөй атаңызга, чоң атаңызга барып отуруп Адам алейхисаламга чейин өтпөйт биздин зекеттерибиз. Өйдө көздөй. Болгону жатындаш бир тууганыңызга берсеңиз болот, жанагындай шарт менен. Муногул менин зекетим дебестен, муногул мен кичине сага берейин дедим эле, ал иштетип кой деп. Бирок жүрөгүңүздөн зекет десеңиз болду, жетет ошол.
Hasan Basri rahmatullohi alayhi shunday qiladilar debdir. Daima cho'ntagunda tattoo bir narsalarni salib oladilar. Дағы qayerden bechorani ko'rib qolsa, söz o'shaga berib qo'ygan. O'ta bechora jupuni. O'sha odamga buni jeb qo'yib berib qo'ygan. Tattoo söz salib o'tgan cho'ntaguna. Jey turgan tattoo narsa. Anan nega bunday qilasiz desa, men ушундай нерселерди аткарганды негедир жакшы көрөм эле деп койчукен. Ничүн? Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Али Имран сүрөсүнүн 92-аятында мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла таналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун. Өзүңөр жакшы көргөн нерседен бөлөктөргө дагы бөлүшмөйүнчө эч качан ийгиликке жетпейсиңер деген. Көрсө Хасан Басри рахматуллахи алейх жана берип аткан таттусын өзү жакшы көрүшкөн. Чөнтөгүнө салып алып, кеде-кеде жеп койчукан да. Ошо мен жакшы көрүп жеп аткан нерсемден муну бечарадагы рахат алып жесин дейт. Элестетиңиз, бир ашканага барабыз, өзүңүздө сон бир тамагыңыз бар. 500 сомдук, 600 сомдук тамактарды жейсиз, 1000 сомдук балыктарды жейсиз. Жыргап, демекчи, машыргап, кайфовать этипчи. Бирок ошону бир күнү бечараны да алып келесиз дагы, ага да жедирип коюшуңуз керек экен ошону, кеде-кеде. Кой, ушу деле жыргасынчы деп. Вакыт соңуна чыкты. Кудай буйруса, кийинки темабызда жетимдердин акысы деген теманы өтөбүз. Алла Таала бардыгыбызга омин. Оомат берсин. Кур'ан-ы Каримде айткандай, эчтеке колубуздан келбесе дагы калыстыкты, адилеттүүлүктү жана чынчылдыкты ар бирибизге насип кылган болсун. Кур'ан-ы Каримде айткандай, жок дегенде артта келаткан муундарга баланча атадай ата болсом экен, баланча ападай апа болсом экен, баланча карыядай карыя болсом экен дей турганда карыя болушубузду Кудайым насип кылсын. Кокус бир калыс чечип берсин десе, ушу сиздерди ээрчий турган муундарды биз тарбиялашыбыз керек экен. Мына жерде отурган аксакалдарыбыз отурат. Кокус бир нерсе болсо, ушул аксакалдар калыс сөзүн айтат дей тургандай, кадырман карыя болууну ар бирибизге насип кылган болсун. Валхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Аллаху акбар.